мен бийликтин камчысын чапкан жокмун. Калыстык үчүн айтып коеюн деп чечтим. Теңиз бөлтүрүүккө берип коюңуз, пусть он на место положит. А то дагы бул ачкында чыгымдап салбасын. Мамлекеттин акчасын чачып жок кылышыбыз керек. Акырынат эте турган болсок, за их счет төлөсүн. Өздөрү. Акча көп аларда, билем мен. Урматтуу кесиптештер, жана убакыт абдан тар болуп калды, жакшы угулбай калды окшойт. Мен Алмаз Акунжановичке очки бердим. Бул эмне болгон очки деп депутаттар сурап жатат. Бул очки мындан 1,5 ай мурда фракциянын көчмө жыйыны болуп Кумторго барганбыз. Ошол Кумторго барганда очки берген. Ошол очкини мен кайтарып коюуну туура көрдүм. Бул мамлекеттин акчасына алынган очки. Бул Теңиз бөлтүрүүктүн чөнтөгүнөн бир тиын кеткен эмес. Ошон үчүн очкини кайтарып коюуну чечтим. Урматтуу Алмаз Акунжанович, очкини бердим. Сизден сураныч кичипейилдикке Теңиз бөлтүрүүккө берип коюңуз, пусть он на место положит. А то дагы бул очкинда чыгымдап салбасын. Урматтуу кесиптештер, мен депутат болом деп абдан көп чуркадым. Бирок тагдыр насип экен, депутат болуп шайланбай 15-20 жылда жүрүп калдым. Кээ бир белгисиз, белгилүү себептер менен депутат болбой шайланбай жүрдүм. Мына Аллах Таалам насип кылган экен, депутат болуп шайландым. Депутат болуп шайланыш абдан кыйын экен. Бирок депутат болуп иштеш андан да оор экен. Элдин жүгүн тартыш, эл менен чогуу болуш, эл менен бирге болуш абдан кыйын экен. Мен ошону, урматтуу кесиптештер, өзүмдү мынакей жон терим менен сездим. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич айтты. Бийликтин кемчиликтери болсо, эгер бийлик начар иштеп атса, далил менен айткыла деди. Урматтуу кесиптештер, мынакей Теңиз бөлтүрүүк боюнча далил менен бойдон айттым мен. Далилдин негизинде айттым. Азыр убакытты кетирип мен кайталабайын. Бирок бул абдан көп сумма, урматтуу кесиптештер. Bir ayda 10 milyon сом деген эмне деген акча? Эмне деген акча? Bir жылда 120 milyon сом. Ошол учкунда эле отура берет беле? Ал мамлекеттик ишкана. Ошол төлөнгөн акчалар, аренда акчалар кайтып дивиденд болуп биздин мамлекетибиздин чөнтөгүбүзгө түшөт. Чөнтөгүнө түшөт. Азыркы 120-10 milyon долларын тереге төлөнгөн bir айлык акча бул башка бизнесмендин чөнтөгүнө түшөт. Эгер ушундай эле современный зданияда отургусу келсе, ошол учкунда отуруп туруп, ошол кеткен акчага 2 айлык аренда ижара акчага зын кыйган офис курса болот. Ошону урматтуу кесиптештер, бардыгыбыз бирге бул менин эле ыйлап ызылдап айтканым эмес, урматтуу саналаштар, урматтуу бир туугандар, бул элдин акчасы. Элдин акчасын үнөмдөш керек. Казынаны толтуруш керек. Биз наоборот үнөмдөштүн ордуна чачып жок кылып атабыз. Мына өткөндө мен Акылбек Сөнбекович менен жолугуп сүйлөшүп калдым. Урматтуу депутаттарга жеткирип коеюн деп чечтим. Биз мына быйылкы жылы $203 миллион
тышкы карызы төлөп турбуз. Эмки жылы 284 миллион. Андан кийинки жылы 300 миллион. Эгер ушундай акчаны оңго солго чачып отурсак, үнөмдөсөк, урматтуу депутаттар, биз төлөй албай калабыз карызды. Ошон үчүн бардыгыбыз келгиле акчаны үнөмдөйлү. Мына кече айттым жанагы госохрана боюнча бир аз сын пикирлер айтылды. Бул деле туура эмес, урматтуу депутаттар. Эмне үчүн биз мамлекеттин акчасын чачып жок кылышыбыз керек? Акырынат ете турган болсок, за их счет төлөсүн. Өздөрү. Акча көп аларда, билем мен. Ошон үчүн, урматтуу депутаттар, бардыгыбыз бирдикте партия болуп бөлүнбөстөн, бардыгыбыз мына элдин өкүлдөрүбүз, алды 25 000, арты 5 000 добуш менен келген депутаттар отурат. Ошон үчүн ушу менин сунушумду теңиз бөлтүрүк боюнча колдоп коюңуздарды суранам. Ушул акчаны үнөмдөп калалы. Анан кече мен Фуги менен сүйлөшсөм, тетиги Бишкектин четинде Чолпонатинский көчөдө Кыргыз Телекомдун эски зданиясы бар экен. Аянты боюнча 4000 метр квадрат экен. Ошо жака барып отурсун. Ошо жакты оңдоп түздөп отуруп турсун. Анан калганын эгер офис курчудай болсо, офисти бүтүрүп көчүп келишет. Урматтуу депутаттар, эми парламент деген, саясатта деген ушундай экен. Анча-мынча талаш тартыш, каймай иш болот экен. Эми парламенттин турмушу ушундай экен. Мен депутат болуп, мына жаңы шайланып, мурда эми Жогорку кеңеште депутат болуп жүргөм, бирок бул Жогорку кеңештин аврасы эмеси башка экен. Ошон үчүн анча-мынча талаш тартыш болсо, анча-мынча мен бирөө жарандарды капа кылып койсом, мен кечирим сурайм. Ушундай бир парламент ушундай жер экен. Анан эми ушул мен өзүмчө ойлойм, ушу бийликти жамандап эле кокуй булар жаман, начар иштеп жатат, кокуй болбойт дегенден да бир топ алысмын. Урматтуу депутаттар, калыстык үчүн мен бийликтин арыгын чапкан жокмун. Мен бийликтин камчысын чапкан жокмун. Калыстык үчүн айтып коеюн деп чечтим. Урматтуу саналаштар, мына Кумтор мамлекетке өттү. Канча деген президенттер өттү. Алалган жокко. Аякта чоң интерес бар. Ошон үчүн өткөн жок. Бийликке келген президенттер акырын акчаны алып, сол чөнтөккө салып, коюп срогун узартып жүрүштү. Мынакей Садыр Нуркожоевич келип, мамлекетке өткөзүп берди. Элге иштесин, кыргыз элине иштесин, кыргыз жерине иштесин деп. Кээ бир ошо жерге коюлган жетекчилер ал акчаны үнөмдөштүн ордуна налево направо чачып атат. Андан башка мынакей кредиттер боюнча, оборона боюнча дагы бир топ жумуштар жасалды, урматтуу туугандар. Ошону жакшыны жакшы деп, жаманды жаман деп, бөлүнбөй жарылбай, алакандай кыргызбыз, сурашып келсек тууган чыгабыз. Ошон үчүн, урматтуу туугандар, мен баарыңыздарды ынтымакчылыкка чакырам. Мен ушул дагы убакыт жетпей калды. Мен ушул айыл өкмөттөр жөнүндө кантип айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгарсак, айыл өкмөттөр такыр эле иштебей жатат дегенден алысмын, бирок айыл өкмөттөрдүн колун буту байланып калыптыр да. Ушул айыл өкмөттөрдү булардын киреше булагы жер налогун чогултушат экен. Андан башка
жанагы госфондтун жерин арендага беришет экен. Бизде Кыргызстанда, мамлекетибизде 452 айыл өкмөт бар экен. Анын ичинен 330-у дотацияда отурат. 122 айыл өкмөт чыккан. Мен ушул айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгаруу боюнча айтайын дедим билем, тилекке каршы убакыттары болуп калды. Кудайым буйруп, жакшылык болсо, тынччылык болсо, кийинки заседанияда 10 мүнөт убакыт алсам айтып берем. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар.